Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого карата шайлоонун бардык эрежелери, талапкерлердин, партиялардын тизмелери, алардын шайлоо алдындагы программалары, шайлоо бюллетендерин толтуруу эрежелери тууралуу маалыматтарды камтыган баннерлер, маалымат баракчалары жана газеталар Учкун басмаканасында басылып чыкты. Маалымат 150 000 нускадагы жалпы тираж менен 12 облустук газетке жана Эркин Тоо газетине жайгаштырылды. 48 барактык газеттер, анын ичинде бардык бир мандаттуудагы партия системадагы бардык кандидаттардын сүрөттөрү, кыскача маалымат алар жөнүндө жана кантип шайлоого барып туруп кандай шайлаш керек ошондой маалыматтарды берди. Бул өтө ыңгайлуу, өтө жакшы маалымат болду. Анткени шайлоочу бир гезитти ачып туруп бардык талапкерлер жөнүндө жана бардык партиялар жөнүндө өзүнүн маалымат алып туруп анан шайлоого барса болот да. Мындан улам ар бир шайлоочу добуш берүү үчүн шайлоо участогуна барып, участоктордо илинген ушул плакаттар аркылуу талапкерлер менен таанышып, туура тандоо жасоого мүмкүнчүлүк алат. Мындан сырткары ар бир шайлоочунун добушу жашыруун бойдон купуялуулугу сакталып, добуш берүүдө ага эч ким тандоо жасоого басым жасай албай тургандыгын билүүсү зарыл. Мен кайрылып кетет элем шайлоочуларга. Эч ким сиздин добуш берүүңүздөргө таасир этүүгө укугу жок. Басымдык кылууга укугу жок. Эч ким ушул кимге силер добуш бердиңиздер, эч ким биле албайт. Анткени добуш берүүнүн купуялыгы кепилденет жана сакталат. Ошондуктан мен кайрылат элем, добуш берүүгө катышыңыздар жана эркин шайлаңыздар. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан даярдалган плакаттар жана газеталар бүгүн Талаш шаарындагы номер 21 округтук шайлоо комиссиясына алынып келинген. Алар шайлоо участокторуна таратылды. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынан машина келди. Бүгүн плакаттарды, талапкерлердин тизмеси менен газеталар чыкты. Бир мандаттуу талапкерлер, партиянын тизмесиндеги талапкерлердин баары газетага чыгып келди. Бүгүн биз участкалык шайлоо комиссиясына таратып беребиз. Уже маалымат тактасына элип баштайбыз. Шайлоочулар өздөрүнүн талапкерлери менен таанышса болот, барып туруп. Биздин өтүнүчтү эске алып, ошол бүт бардык баягы саясий партиялардан жана бир мандаттуу баягы округтардан баягы талапкерлердин бардыгын тизмесин ошол облустук гезиттерге басты. Мунун өзүндө чоң маани бар. Себеби дегенде бизге дагы ошол борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бир топ өлчөмдө акча каражаты бөлүнүп берилди ушул боюнча. Мына бүгүнкү тапта, мына бүгүн ошол Талас байрагы газетасында 48 беттик болуп туруп, мынакей басылып келди. Бул жерде биздин бир мандаттуу округтардан дагы 13 талапкердин, Талас областынан болуп аткан 13 талапкердин сүрөттөрү менен кыскача маалыматтар бар. Буга чейинки шайлоолордон айырмаланып, аралаш тутумунда өткөрүлүп жаткан шайлоого ар бир шайлоочу талапкердин тизмеси менен алдын ала жакындан таанышып, өзү шайлай турган талапкердин катар номерин тактап алуусу зарыл. Бир мандаттуу округ боюнча бюллетенде баары түшүнүктүү эле, анын ичинде фамилиялардын тизмеси турат. Фамилиясынан карап эле шайлай берет. Бирок бирдиктүү округ боюнча 21 партиянын ичиндеги 54 талапкерди ар бир адам, ар бир шайлоочу өзүнүн ага чейин тактап даярданып келсе жакшы болот. Бирок кандай бир шарттар менен унутуп койгон болсо, анда кабинанын ичине мындай китептер коюлат. Бирок сураныч шайлоо процессин узартпаш үчүн өзүңүздөр тандаган талапкерлериңиздерди, номерин, партиясын буга чейин эле аныктап даяр болуп келсеңиздер. Ошондой эле шайлоо участокторуна шайлоо күнү бардык санитардык талаптардын сакталышына тыкыр көзөмөл жүргүзүлөт. Ар бир участок шайлоо комиссиясына санитазиялар келди, салфеткалар келди спиртовый, перчаткалар келди, ошол эле маскалар келди. Керектүү нерсе участок шайлоо комиссиясынын бардык нерселер келди да бүгүнкү күндө. Мындан сырткары ар бир добуш берүүчү кабинада талапкерлер, саясий партиялар, талапкерлердин тизмеси, катар номерлери тууралуу маалыматтык баракчалар коюлат. Айжамал Байырбек кызы, Нургелди Ашубеков, Тилек Жоламанов, Талас шаары.